Студияда мен Перизат Сайтбурхан, саламатсыздарбы. Биз бүгүн Кыргызстандын акыркы 5 жылдагы тышкы саясатын, андагы жетишкендиктер, кемчиликтер жана кантип Кытай менен жакындап бараткандыгыбыз жөнүндө сөз кылабыз. Президент Садыр Жапаров Тоgo министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссозимна Гнастингпени кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Сейшел аралдарынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Фортту кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Батыш Кыргызстанга кайсы бир продуктуларды экспорттоого тыюу салган санкция киргизген күнү Орусияга шашылыш күтүүсүздөн кетти. Кытайдын Шаньдун провинциясы Кыргызстанда 250 ишкана курууну колдойт. Алгач бул жылдын 24-апрелинде болуп өткөн жолугушууга көңүл бурсак, анда кызматтан кетип, анан дароо эле президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалган Бакыт Төрөбаев Шаньдун провинциясынын делегациясы менен жолугушуп, анда Кыргызстан боюнча 250 жаңы өндүрүш линиясын ишке киргизүүгө макулдашкан. Аны чакан жана орто бизнеске системалуу колдоо көрсөтүүгө жана экономиканын реалдуу секторуна түз инвестицияларды тартуу менен түшүндүргөн. Бирок бул келишимдин артында эмне жатат? Алгач 250 завод жөнүндө сөз кылсак, калкы 1,5 миллиардка жакын болгон Кытайдын жумушсуздук үлүшү расмий түрдө 5,7% түзсө, кыргызстандык болгону 3,7% түзөт. Бирок ошого карабастан жумуш орундарын Кыргызстанда түзүүнүн кызыкчылыгы эмне? Биринчиден, Кытай Кыргызстанга заводдорду куруу демилгесин буга чейин Алмазбек Атамбаевдин убагында да демилгелегендиги айтылып, анда ал заводдордун көпчүлүгү калктын ден соолугуна терс таасирин тийгизет деген себептерден улам бул заводдор курулбай калгандыгы айтылууда. Кытай заводдорду көчүрүү каалоосунун негизги себептеринин бири катары абанын жана суунун булганышын келтирип жатканы эч кимге жашыруун эмес. Бул жерде биз каттуу шарттарды койдук. Бардык экологиялык стандарттар аткарылганда гана кайсы бир объектини башка жакка көчүрүү маселеси көтөрүлөт. Буга мисал катары ошол эле Кара-Балтадагы нефтини кайра иштетүүчү Джунда заводун эске алсак, ал ошол жердеги жашап жаткан жашоочулардын абанын кирлигине жана башка экологиялык кесепеттеринен улам 2020-жылы жабылып, кайра 2024-жылы Садыр Жапаров салтанаттуу түрдө ачкан. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Чуйской области, расположенный в городе Кара-Балте, завод Джунда, более 5 лет простаивал. Сейчас завод возобновляет свою работу. Для модернизации объекта привлечены иностранные инвестиции в размере 550 миллионов долларов. Капсулу под модернизацию объекта заложил президент Садыр Жапаров. Ал эми калган 250 заводда ошондой эле уулуу заттарды иштетүү адамдардын ден соолугуна, абага, экологияга зыян келтирери айтылып келүүдө. Биз экинчи даражадагы маанидеги парадигмадан арылышыбыз керек. Эгерде Кытай кир технологиялар менен иштеген компанияларды жаап жатса, бул биз ыргытылган себептин артынан иттей куугунтукташыбыз керек дегенди билдирбейт. Бишкек жылуулук электр станциясын реконструкциялоо экологиялык бомба болуп чыгышы мүмкүн. Анткени электр станциясы дээрлик зыянсыз жаратылыш газын керектөөнү толугу менен жокко чыгарып, жогорку күлдү, аз калориялуу күрөң көмүрдү колдонот. Энергетикалык көз карандысыздыктын ордуна биз күчтүү кошунага каржылык көз карандылыкка жана күтүлбөгөн экологиялык кесепеттерге туш болушубуз мүмкүн. Мени Кытай компаниясынын Душанбе жана Бишкектеги жылуулук электр станцияларын реконструкциялоого карата ушундай эле этибарга албаган мамилеси тынчсыздандырат. Алар жөн гана айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалоону коомчулукка жарыялашпайт. Бул маанилүү документтер жөн гана жоктой сезилет. Ошондуктан кытайлык объектилерди көчүрүүдө экологиялык стандарттар сакталат деген кепилдик кайда? Экологиялык укук бузуулар үчүн жазалардын дээрлик толугу менен жоктугун эске алганда, биз эскирген объектилерге жана бузулган айлана чөйрөгө ээ болуп калабыз деп корком. Бул болсо Чүй облусунун Аламөдүн районундагы Бектоо айылындагы кытайлардын кирпич заводу. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында ал жерде тоону бүлүндүрүп, айылдын абасын булгап жатат. Өткөндө бирөө айтат: "Сен кытайларга асылба, жоопко тартыласың" деп. Кытайлардын бизге кылган кыянатын, арсыздырын көрүп туруп, койнума киргизейинби деп жооп бердим. Бул Бектоодогу кытайлардын биримдик кирпич заводу. Бүтүндөй бир тоону бүлдүрүшүп, заводдон чыккан түтүн менен айлелин уулап атышат.
Анысы аздай кыргыздарды кулдай көрүп иштетишип, бир аз эс алса, өзү чуу салып, эмгек акысында эң төмөн баада төлөп беришет. Ушул заводдун директору Гуандын бир сөзүн уккан элем. Заводко клиент болуп келип калган Кытай тилин билген бир баладан. Кыргыздарга акча берсең болду, любой нерсени сатып алсаң болот деп атат, деп кейген. Андан башка бул 250 заводду куруу келишиминде кандай шарттар катылган жана эмне үчүн бул келишим иштей баштай турган күндө деле жогорку кеңеште кеңири талкууланып, элге ачык айтылган жок. Алгач эле көңүл буруучу нерсе Кыргызстанда көбөйүп бара жаткан Кытай ишкерлерине бизнес визаларды берүү, алардын кызматкерлерине жеңилдетилген таризде эки өлкө ортосунда жүрүү каралгандыгы айтылган. Ал эми компаниялардын саны да жылдан жылга өсүп баратат. 2021 жылы Кытайлардын катышуусу менен 131 компания болсо, 2025 жылы 1791 компания ачылган. Демек, бул экономикалык жактан Кытайдын Кыргызстанда иштөөсүн жеңилдетет. Эскерте кетүүчү нерсе, мындай жеңилдиктер жана визасыз режимди киргизүү Кытай тарап Кыргызстан менен теңме-тең киргизүүнү узак убакыттан бери карап жаткандыктан киргизилген эмес. Экинчи шарт, Кытайдын башка өлкөлөр менен түзгөн келишимдерине ылайык карап көрсөк, бул ишканалар менен кандайдыр бир талаштуу маселелер же жергиликтүү тургундардын наразычылыгы же текшерүүлөр, экологияны сактоо жана башка тармактагы мыйзам бузуулар аныкталса, анда териштирүү биздин улуттук соттордо эмес, эл аралык арбитраждык сотто жүрүп. Бул эл аралык эксперттердин Дүйнөлүк банктын айтымында Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан экономикалар үчүн көтөрүү алгыс жүккө айлануусу мүмкүн. Мындай тажрыйба Пакистан жана Эквадор сыяктуу өлкөлөрдө Кытай ишке ашырган. Ал эми Тоо-Кен тармагына келе турган болсок, 2024 жылы эле Кыргызстанда катталган 686 Тоо-Кен ишканасынын ичинен учурда 340 гана мамлекетке таандык болуп, 51%дан көбү чет өлкөлүк компанияларга тиешелүү болгон. Кытайлык компаниялар 155 ишканага ээлик кылышкан. Бул чет элдиктерге таандык шахталардын, кайра иштетүүчү заводдордун жана фабрикалардын жалпы санын дээрлик жарымы. Алардын 75-и орусиялык компанияларга, 74-ü казак компанияларына, 19-у түштүк кореялык компанияларга жана 11-и түрк компанияларына таандык. Борбордук Азиядагы башка бир дагы республика Тоо-Кен тармагындагы чет элдик бизнестин мынчалык олуттук катышуусуна ээ эмес. Мындан сырткары, Кыргызстандын тышкы соодасында да төз инвестицияларда да Кытай биринчи орунду ээлеп калгандыгы, тышкы карыздын 28%-ы Кытайга туш келгендигин эксперттер чоң тобокелчилик катары карап, Кыргызстандын көп вектордуу деп декларативдик түрдө айтылган тышкы саясатын бир тараптуу болуп калгандай сезимдерди калтырууда. Башка өлкөлөргө келсек, Кыргызстан акыркы 5 жылда коңшулаш жайгашкан Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен тынчтыкты күчөтүү, чек араларды тактоо, алардагы коопсуздукту күчөтүү тармагында иш алып барып келет. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын коомчулугунда Кемпир-Абад суу сактагычын берилүүсү, Тажикстан менен болгон чек араны делимитациялоо бир канча каршы пикирлерди жараткан. Орусия менен болгон мамилелер жөнүндө сөз кыла турган болсок, анын жалпы дүйнөлүк күндөмдөн бөлүп кароого болбойт. Орусия азыр жалпы өнүккөн өлкөлөр арасында согушту баштаган жана башка өлкөнүн территорияларын басып алган мамлекет катары. Аны менен тымызын иштешкен мамлекеттер да бул мамилелерин жашырып келишет. Ал эми Европа биримдиги бул согушта толугу менен Украина тарап болуп, Орусияга согушту каржылоого жардам берген, санкция салынган товарлардын Орусияга жеткирүүгө жардам берген өлкөлөргө карата да санкция салып, ошондой санкциялардын 20 пакетине Кыргызстан жана бир канча кыргызстандык компания да киргизилген. Ага негизги себеп катары Кыргызстанда катталган Greenex жана Old Vector компаниялары. A7, A5 стейбл коиндары Кыргызстан аркылуу акча далдап, Украинага каршы дрондорду чыгарган компаниялар жана башка компаниялардын 2 миллиард долларга чейин акчасын адалдагандыгы айтылып келет. Анын артында алгач молдовалык качкын миллиардер Илон Шоурдун тургандыгы айтылса, андан кийин иликтөөчү журналисттер андан да өйдөдө орус президентине жакынделген орусиялык миллиардер Роман Абрамовичтен турары айтылып келген. Мындай аракеттер акырында Кыргызстан менен визасыз режимди сактап келген Европадагы жападан жалгыз өлкөлөрдүн бири Молдованын да бул визасыз режимди 2025 жылдын ноябрында жокко чыгаруусуна алып келген.
Ал эми согуш башталгандан кийин да кыргыз президентинин дээрлик бир да өлкө барбай калган 9 май парадтарына баруусу да биринчиден кыргыз президентинин коопсуздугу маселесин көтөрсө, экинчиден Украинадагы баскынчылык согушта нейтралдуу деген расмий позицияны толугу менен жокко чыгаргандай сезим калтырат. Военнослужащие батальона почетного караула Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики. Возглавляет строй полковник Нурбек Дуйшенбаев. Вооруженные силы. Ал эми Кремлдин расмий сайтында Кыргызстанды дагы деле Киргизия деп атоо, андан сырткары президенттин түздөн-түз жарлыгы менен кыргыз айылаттарын кыргызчалаштырууга каршы чыгуу, албетте бул мамилелерде да Кыргызстанга карата кандай саясат колдонулгандыгын көрсөтүп турат. Андан сырткары ошол эле Орусиядагы мигранттар, кыргыз жарандарын Орусиянын Украинадагы согушуна тартуу тууралуу маселелер бул саясатты андан бетер ooрлотот. Ал эми башка европалык өлкөлөрдүн лидерлери менен болгон жолугушуулар көбүнчө кайсы бир иш-чаралардын алкагында болуп келет. Кыргызстан 2005 жылдын июль айында АКШ менен 1993 жылдагы негизги кызматташтык келишимин расмий түрдө жокко чыгарган. Бул кадамга мамлекеттик департаменттин Азимжан Аскаровго адам укуктарын коргоочу сыйлыгын ыйгарышына байланыштуу чуулгандуу окуя түрткү болгон. Бул чечим өлкөлөр ортосундагы мамилелердин бир топ муздашын билдирген. Ошондон бери бул келишимди кайра түзүүгө аракеттер болгонуна карабастан кол коюлбай келет. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Садыр Жапаров C5+1 жолугушууларынын алкагында кездешип, 2025 жылы бул жолугушуунун жыйынтыгы менен Трамп Ташкент менен Вашингтон ортосундагы улуттук стратегиялык соода келишимин жарыялаган. Өзбекстан жакынкы 3 жылда Американын маанилүү тармактарына $35 миллиард, алдыдагы 10 жылда $100 миллиард салмай болгон. Башка булактардын белгилүү болгондой Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан АКШдан 37 Боинг учагын сатып алууну пландаган. Андан тышкары Казакстан америкалык компаниялар менен жалпы $17 миллиард 30 макулдашуу түзгөндүгү белгилүү болгон. Бирок кыргыз дипломаттарынын кемчилиги айтор Кыргызстан менен мындай келишимдер түзүлгөн эмес. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Бакытбек Жумагулов кызматташтыктын жемишине баа берүү узак мөөнөттүү перспектива деген пикирде. Бул жыйынтыктарды эки өлкөнүн тышкы саясатын алып барган мекемелердин жеңиши деп баалап койсок болот. Кийинки ушундай деңгээлдеги иш-чараларга дипломатиялык мекеме жигердүү иштеши керек. Азыр америкалык инвестиция бир өлкөгө кириши үчүн кандайдыр бир шарттар болушу керек. Мындай мүмкүнчүлүк казактарда бар. Кыргызстанда алардын бизнеси кызыга турган долбоорлор азырынча жок болуп жатат. Ал эми 2026 жылдын башынан баштап Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан менен Тажикстанга карата визалык залогторду киргизип, ал боюнча жарандар виза алганда $5.000 $15.000 чейин төлөп, ал визанын берилүүсүн кепилдебей, бирок эгер визалык эрежелер бузулса, кайтарылбай турган болгон. Ал эми виза алгандар АКШга 3 эл аралык аэропорт аркылуу гана кирип чыгышы керек. Бостон Логан аэропорту, Нью-Йорктогу Кеннеди аэропорту жана Вашингтондогу Даллас аэропорту. АКШнын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүнө караганда, бул талап аткарылбаса кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн болгон. Бул мамилелердин жакшыруусуна дагы бир таасирин тийгизүүсү мүмкүн болгон фактор бул кыргыз президентинин Tron блокчейн компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер Джастин Санды кабыл алуусу болгон. Джастин Сан болсо бул сапардан кайтары менен Трампка бир бөлүгү тиешелүү болгон криптоплатформага каршы сотко арыз жазган. Ал эми 2023 жылдын март айында АКШнын баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы Джастин Санга жана анын Tron Foundation, BitTorrent Foundation жана Rainberry компанияларына каршы доо арыз менен кайрылган. Алар криптовалюта активтерин Tronix жана BitTorrent'ти мыйзамсыз таратуу, соода көлөмүн жасалма түрдө көбөйтүү жана алардын продукцияларын колдогон атактууларга төлөмдөрдү жашыруу боюнча кутумга барган деп айыпталган. Ал эми тышкы саясат негизинен ички саясаттын уландысы болуп, мамлекеттин эл аралык аренадагы стратегиясы жана конкреттүү иш-аракеттери. Жөнөкөй тил менен
айтканда, бул өлкөнүн өз кызыкчылыктарын коргоо, коопсуздукту камсыздоо жана экономикасын көтөрүү үчүн кошуналар жана алыскы өнөктөштөр менен мамиле түзүүсү кирет. Кыргызстан өз улуттук кызыкчылыктарын коргоо үчүн декларативдик эмес чыныгы көп вектордуу саясатты жүргүзүү, инвестицияны да, тышкы карызды да диверсификациялап, бул тармактардагы тобокелчиликтерди азайтуу, мигранттардын коопсуздугун камсыз кылуу, согуштарда чыныгы нейтралдуулукту сактоо жана өзүнүн суу, энергетика сыяктуу рычагтарын туура колдонуусу кирет. Сиздин оюңузча, Кыргызстан акыркы жылдары мындай саясатты ишке ашыра алдыбы? Бул биздин Кыргызстандын тышкы саясатын талкуулаган чыгарылыш болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.